Саламатсыңарбы урматтуу 10 класстын окуучулары, кыргыз тили сабагын баштайбыз. Сабакка керектүү болгон ручка, дептериңерди даярдагыла. Бүгүн биз силер менен жат жазуу жазабыз. Жат жазуунун эркин жат жазуу деген түрү. Дептерlerди ачып, числону жазгыла. 7 айынын 24-ü эркин жат жазуу. Темабыз куйручук. Бүгүнкү сабагыбызда демек тексттин мазмуну менен таанышасыңар. Мен силерге текст окуп беремин. Ошол тексттин негизинде силер өзүңөр түшүнүгүңөрдү кыскача текст кылып жазасыңар. Орфографиялык жана пунктуациялык эрежелерди эске салып, катасыз жазууга үйрөнөсүңөр. Силер балдар экранда көрүп турган киши кыргыз элиндеги белгилүү куудул куйручук. Демек, ошол кишинин өмүрү жөнүндө кыскача текст жазабыз. Текст окуп беремин. Силер бул тексттин баарын жазбайсыңар балдар. Негизги түшүнүктөрдү гана жазасыңар. Кунт коюп угуп тургула. Куйручук. Өз аты Кудайберген. Кийин ал элди туураган жорук жосунуна карата Куйручук деп аталып кеткен. Атасы өмүрзак өтө кедей адам болот. Кудайберген төрөлгөндө эле оорукчан болот. Анын энеси эртеден кечке байдын кызматын кылып, колу бошобой, көрө катын айынан ымыркай баланы бешикке бөлөгөн боюнча калтырып кетчү. Таңдан кечке чейин бешикте жаткан бала ити оорусу менен ооруйт. Анысы аз келгенсип, мойну кылдай ичке, чекесинен көк тарамышы көрүнүп турчу. Раматылык энеси баласынын арыктыгына боору ооруп ыйлачу дешет. Жаш кезинен саламаттыгы начар болгондуктан болочок куудул 5-6 жашка чейин баспай бечел аталган. Куйручуктун балалык кезинде бир кызык окуя болот. Үйдөгүлөрдүн баары байдын ишин кылганы кеткенде, ээн үйдө эч ким жок калат. Ошондой күндөрдүн биринде кошунасы келип, эч ким жоктугун көрөт да шибегени алып кетмекчи болот. Шибегени алып жаткан учурда үн чыгат. Ай киши, көзүмө чөп түшүрөсүң, шибегени алба, атам өзү иштетет дейт. Ошондо жанагы чочуп кеткен киши, капырай, бешикте жаткан бала сүйлөдү деп таң калган дешет. Куйручук такыр баспай койгондуктан 5-6 жашка чыкканга чейин кээ бир адамдардан эгерде бала корксо басып кетет деген сөздөрдү апасы угуп калат. Ошондо алачыктардан өзүнүн үйүнөн анчалык алыс эмес жердеги коктучага көтөрүп барат да бир адырга таштап коет. Бир маалда алышкан айгырлардын, элирген кунан тайларды, жер чапчып жээликкен бээлерди баланы көздөй айдашат. Буту баспай үйдөн чыкпаган бала бул тири укмуштуудай көрүнөт. Аны көздөй келе жаткан аттардын, жылкылардын, тайлардын тобун көрүп ушунчалык коркуп кетет. Ээси чыгып, апакелеп чаңырып тура чуркап кетет. Аны карап турган энеси чуркап келип кучактап калат. Мына ошондон кийин Куйручук басып кеткен дешет. Демек балдар, ушул тексттин негизинде төмөнкүдөй жат жазуу жазышыңар керек. Төмөнкү суроолорго тексттен жооп таап жазасыңар. Куйручук деген ким болгон? Анын бала кезин сүрөттөп бер. Куйручуктун ата энеси кандай жашаган? Балалык кезинде кандай кызыктуу окуялар болгон? Кайсы окуядан улам басып кеткен? Ушул суроолорго тексттен жооп издейсиңер. Көлөмү 100 сөздөн турган өзүңөр кайрадан балдар текст түзүп чыгышыңар керек. Текстти кайрадан көчүрүүнүн кереги жок, мазмунун гана кыскача жазышыңар керек. Жат жазууларды жазып, сөзсүз түрдө өз мугалимиңерге жибергиле.